Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштардын астына, ушул видеонун астына ссылкага кирип, Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген кокусунан Россияда YouTube өчүп калса, ар бир видеону биринчи Telegram каналга жүктөйбүз, анан кийин башка соц тармактарга жүктөп турабыз. Андан тышкары Telegram каналга башка соц тармактарга жүктөлбөгөн жакшы маалыматтар болот. Урматтуу мекендештер, өткөндөгү жумада Кыргызстандын жарандары, негизде чет элдик жарандар Россия Федерациясында 90 күндөн ашык жүрө албайт деген маалым боюнча бир сыйра аябай чоң талкуу болду. Ошо видеону көрүп коюңуз, өзүнчө бир выпуск чыгарганбыз. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги дагы бул тууралуу бир өзүнчө маалымат чыгарды. Ошол роликти азыр көрүп коюңуздар. Андан кийин суроо жоопко өтөбүз. Мекендештер ошо комментарий кылып бизге жоопторун берди. Ошонун астына бүт барына жалпак сөз менен жооп берүүгө аракет кылабыз. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясында чет өлкөлүк жарандардын жүрүүсүнө көзөмөлдүү күчөтүүгө багытталган Россиянын мыйзамдарындагы маанилүү өзгөрүүлөргө көңүлүңүздү бурат. 2025 жылдын 5 февралынан тарта Россияда чет өлкөлүк жарандар үчүн жаңы мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык, ал өлкөнүн аймагында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга чыгарып жиберүү режими колдонулат. Жаңы мыйзамдын негизги талаптары: көзөмөлдөгү адамдардын реестри. Жаңы мыйзам күчүнө киргенге чейин, тактап айтканда, 2025 жылдын 5 февралына чейин Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн же документтерин убагында жөнгө салбаган чет өлкөлүк жарандар көзөмөлдөгү адамдардын реестрине киргизилет. Эгерде сиз аталган реестрге кирип кала турган болсоңуз, анда төмөндөгүдөй чектөөлөргө туш боло турганыңызды эскертебиз. Чектөөлөр: уруксатсыз жашаган жерин өзгөртүүгө тыюу салынат. Жашаган аймагынан чыгып кетүүгө тыюу салынат. Транспорт каражаттарын башкарууга жана айдоочулук күбөлүк алууга тыюу салынат. Жер жана унаа сатып алууга тыюу салынат. Никени каттоого жана бизнести каттоого тыюу салынат. Айрым учурларды эске албаганда банктык операцияларга чектөөлөр киргизилет. Милдеттерди аткарбагандык: мыйзамдарды бир нече жолу бузган учурда депортацияланышы мүмкүн же атайын мекемелерге жайгаштырылышы мүмкүн. Россиянын ички иштер органдарынын ыйгарым укуктары: полиция менен соттор айрым укук бузуулар үчүн Россия Федерациясынын аймагынан чыгарып жиберүү ыйгарым укугуна ээ болот. Россиянын аймагына мыйзамсыз жүргөн же мыйзам ченемдерин ордуна бузган чет өлкөлүк жарандар, анын арасында Кыргызстандын жарандары, Россиянын аймагында калуусун каалабаган чечимге туш болушу мүмкүн. Урматтуу мекендеш, бул эрежелерди эсиңизге алып, барган өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын так сактоого чакырабыз. Кайда жүрсөңүз да, мекениңиз сизди күтөт. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги. Урматтуу мекендештер, эми суроо жоопко өтөлү. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7900 155 15 15, +7900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Негизи Россия Федерациясында 90 күндүк режим иштей баштады. Буга чейин эле бар болчу, бирок азыр ошого катуу көзөмөл бар. Чет элдик жарандар Россия Федерациясына киргенден кийин, эгерде цель въезда частный, гости же туризм деп кирсе, 90 күндөн ашык жүрө албайт. 1 жылдын ичинде. 1 жылдын ичинде 3кө бөлүп туруп, кирип чыгып жүрө берсе болот. Бул ишкер мекендештерге тиешелүү. Россияга эгерде работа деп кирсеңиздер, анда эч кандай маселе жок, бирок ошонун негизинде эмгек келишими, трудовой договор жасаш керек. Бул эмгек келишими юрфирма менен болсо, трудовой договор, экинчиси физлицо менен Россиянын жараны ГПХ деп коет, гражданско-правового характера договор. Ошо менен дагы иш кылып алып барып жүрө берсеңиздер болот. Эми суроо жоопторго өтөлү. Биринчи сурообуз Аруке деген айымдан. Ушул ГПХны кантип жасайт айтып койгулачы, жолдошума жасап берейин деген. Менин түшүнгөнүм боюнча Аруке айым Россиянын жарандыгы окшойт. Негизи Россиянын жарандыгы болсоңуздар, силер эч кандай жакын туугандарыңарга, то есть ата энеңизге, балдарыңызга жана жолдошуңузга ошо өзүңүздүн жараныңыздын негизинде же болбосо ВНЖнын негизинде, вид на жительствонун негизинде эч кандай договору жок эле 1 жылга регистрацияны расмий түрдө узартсаңыздар болот. Ошону эске алып коюңуздар, сөзсүз түрдө бул жерде жолдошуңузга атыңыздан ГПХ жасап кереги жок. Бирок жасап койсоңуз ашыкча болбойт.
Экинчи, самозанятый болсок кандай болот? Налог төлөп жатабыз, айына 5.000-ден 10.000-ге чейин. Самозанятыйдын статусу азырынча аягына чейин чечиле элек. Эгерде силер самозанятый болсоңуздар, анда ошонун негизинде регистрацияны узартуу бир аз кыйынчыраак болуп атат. Ошол иретинде азыр Евразия экономикалык бирикменин комиссиясы иштеп жатат. Ошо самозанятый дагы өзүнчө бир статуска алып келип туруп, ошо ГПХга тууралуу бир деңгээлге чыгарып берүүнү суранып атышат азыр. Азырынча күтүп туралы бул жаатында да жаңылык болсо мен силерге айтам. Үчүнчү суроо, Нурик Арипов. ЕСтин мыйзамынын 4-пунктунда жумушчу күчү эркин болот деп жазылып турат. Ушул мыйзамдын аткарылышын Кыргызстан бийлиги Орусия бийлигине талап катары коюш керек. Сиз менен 100% биз кошулабыз. Муну биз ар кандай площадкалардан айтып келатабыз, жогорку кеңештерден айтып атабыз, тийиштүү органдарга, министерство миграцияга айтып келатабыз. Евразия экономикалык бирикменин негизинде Кыргызстан жарандары эмгек мигрант эмес, эмгектенүүчү. Ошонун негизинде 4-пункттун негизинде Россия Федерациясына жана башка аймактарга, Армения, Белоруссия, Казакстанга ээн эркин барып жүрүш керек деген пункт бар. Бирок ошол жерде биздин эл башчылары, журт башчылары Евразия экономикалык бирикменине кирип атканда бир кичинекей пункт бар болчу. Ар бир өлкө өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн, саксаш үчүн ичине ички регламентти киргизе алат деген. Россия Федерациясы ошо регламент менен колдонуп жатат. Мисалы үчүн 2022 жылдан баштап баарыбыз сөзсүз түрдө дактилоскопия, отпечатки пальцев жана анализ бере баштаганбыз. Алардын айтымы боюнча кылмыштуулук мигранттардын арасында көбөйүп кетти. Ошону биз текшеришибиз керек деген. Экинчиси болсо, мигранттардын арасында оорукчандар көбөйүп кетти. Гепатит, СПИД, сифилиске шектелгендер бар. Ошо биздин коопсуздукту сакташ үчүн биздин жарандардын аларга сөзсүз түрдө кошумча ошондой пункт киргизиш керек, текшериш керек деген сөз болгон. Ошонун негизинде ар кандай мыйзамды өзгөртө берсе тилекке каршы болот экен. Кийинки Гүлүмкан деген айымыбыз, таксиге иштегендер кандай болот? Аларда договор болбойт го. Туура, договор болбойт. Бирок азыр Яндекс.Го уюм менен ар бир жаранды сөзсүз түрдө договор түзүшү боюнча мамлекет тараптагы талап кылып атат. Кудай буйруса, ал талап ишке ашат деген ойдомун. Яндекс.Го дагы өзү ыйлап атат. 130 000 бизге айдоочу Россия Федерациясына жетишпей атат. Таксисттерди депортация кылганды токтоткула, таксисттерге бир аз боштондук бергиле, жеңил шарттарды түзүп бергиле деп. Эми бул азырынча талкуу иретинде конкреттүү жыйынтык тилекке каршы жок. Кийинки айымыбыз Гүлназ деген айым, саламатсыңарбы? Через Сбербанк аркылуу самозанятый ачса болобу? Граждан Кыргызстана болуп туруп, ошо жөнүндө маалымат айтып койсоңуздар. Негизи самозанятыйды налог точкалардан эле киресиңер, ошол жерден эле катты айтсаңар, элементарно, эгерде керек болсо, мен ошо боюнча кийинки выпусктарда самозанятыйды кантип ачуу боюнча толук видео силерге чыгарып жүктөп берем. Кийинки суроо, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Казак мамандарга дагы, жарандарга дагы ушундай закон колдонобу? Казак жарандарына да ушундай закон колдонулат, Армения жарандарына да ушундай закон колдонулат. Негизде бардык чет элдик жарандарга ошондой 90 күндүк мыйзам колдонуп атат. Кийинки суроо, мектепте окугандарга кантип продление кылса болот? Мектептеги окуган балдар автоматтык түрдө ата-энеси кайсыл жерде регистрация турса, ата-энеси 3 айга турса дагы 3 айга узартылат автоматтык түрдө. Эгерде 1 жылга узартса, ошо ата-энесинин негизинде, ата-энесинин эмгек келишиминин негизинде мектеп окуучулары дагы ошол мөөнөткө регистрациясын узартса болот. Цель въезда работа болгондо канча жүрсө болот? Цель въезда работа болгондо азыркы физаран системасы менен 90 күн жүрө аласыңар, эгерде силер эмгек келишимин жасабасаңыз. Эмгек келишимин жасагандан кийин ошо эмгек келишиминин негизинде же ГПХ гражданско правовой договордун негизинде силер узартып 1 жылга чейин узарсаңыздар болот. Ошондо гражданский правовой договор менен жүрсөк болобу? Болот. Мен азыр эле айтып кеттим. Ошо гражданско правовой договор бул жана трудовой договордун эле бирдей статуска ээ болот. Эң негизгиси жөн эле кагаз эмес, ошо кагазды сөзсүз түрдө МВДга берип уведомление тапшырып коюш керек. Кийинки суроо, 90 күндөн кийин кандай болот? Канча күндө кайра кирсе болот? Эгерде силер цель въезда частный туризм же болбосо гости болуп кирсеңиз 90 күн эле жүрө аласыз. 90 күн жүргөндөн кийин
чыгып кетесиз дагы бир жылдын аягына чейин кире албайсыңар. Кайра кийинки жылы кириш керек болот. Ошондо бир календарный жылдын ичинде 90 күн жүрсө болот. Саламатсыздарбы, мен 3 ай сайын кирди чыкты кылам. Бирок работа деп белгилейм. 3 ай сайын миграционный учетко коюлат. Кандай болот? Суранам. Ай сайын кирди чыкты кылсам болобу ошондо? Негизи ушуну менен күрөшүп жатат. Биринчи себептердин бири ошон үчүн работа дептир 3 айга регистрация коесуңар дагы колдон келишинче эмгек келишим жасатып алыңыздар. Ошо эмгек келишим негизинде анан кийин 1 жылга узартып коюңуздар. Мурдагыдай улам кирип чыгып ошол системаны азыр булар жаап атышат. Жакын арада жанагы кирди чыкты системасы дагы тилекке каршы дейбизби, жабылат. Окуган жерден канча төлөйт контракт? Ушуну айтып койгулачы, айына канча алат студент болгон. Өткөн выпускта биз ошол цель въезда, эгерде работа деп кире албасаңыздар, учеба деп кирип туруп, окууга тапшырып койгула деп айтканбыз. Ошол окуунун контрагы жана биз иштешип аткан МЕИ Московский экономический институттун контрагы 80 миңден баштап 140 миң рубльга чейин, бул 1 жылга. Аны бөлүп төлөсө болот. Квартал сайын ошо окууга тапшырып койсоңуздар, студент болуп, эмгектенип, иштенип, цель въезда учеба деп кирип туруп, ошонун негизинде эмгектенип жүрө берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Жаңы келип официальный квартирага регистрацияга берсек, 1 ай коюп койду. Эмнеге? Же ушундай болуп калдыбы? Буга чейин кичинекей выпуск чыгарганбыз. Ал выпускта биз айтканбыз, ошол 1 айга коюу боюнча мыйзам жок. Чынында мыйзам жок бул жетинде, бирок бул ички регламент боюнча ал жерде пункт бар, 90 күнгө чейин деген. 90 күндөн баштап эмес, 90 күнгө чейин. Ошонун негизинде азыр К1 МВД өкүлдөрү ошо чет элдик жарандарды 1 айга коюп коет, 1 айдын ичинде эмгек келишимин жасап, бүт жана процедуралар өтүп, анан кийин узартканга. Бирок көпчүлүк жерде 3 айга эле коюп атат. Бул дагы бир жолу айтып кетейин, мыйзам эмес, бул ошол МВДнын ички регламенти. Биз жакында эле ошону тактадык. Дагы Данияр мырзадан суроо, Кубаныч брат, мага окшоп сөз байлыгыңыз аз экен, чынында эле аз. Ошондо трудовой договор болсо 90 күн эле жүрөбүзбү? Трудовой договор болбосо 90 күн эле жүрөбүзбү? Договор болсо канча болсо да иштеп жүрсөк болобу? Түшүнбөдүм мен дейт. Негизи эмгек келишими көп иретте 1 жылга түзүлөт, бирок мунун чеги жок. Муну бессрочный кылып алып дагы жүрө берсеңиздер болот. Бирок эмгек келишими бессрочный болгон күндө деле 5 жылга эмгек келишим түзүлдү деп коелу. Миграционный учетту МВД 1 эле жылга коет. 1 жылдан кийин кайра ошонун негизинде кайра узартып жүрө бересиңер. Ушундай. Суроолор ушундай. Урматтуу мекендештер, сак саламат болуңуздар. Анан кийин жарнама иретинде айтып кетели. Мыйзамсыз жүрсөңүздөр, анда чек арага барып келиңиздер. Чек арада акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар же акчага муктаж болсоңуздар, биз иштешип жаткан Жаамат бар. Болгарский проспектте 4-выходта Абубакыр жана Замирдеги мырзалар. Телефон номерлери болсо +79 144 44 45. Экинчи номери болсо +7925 465 68 40. Болгарский проспектте эгерде чын эле муктаж болсоңуздар, диаспоранын атынан деп кайрылып бериңиздер. Силерге скидка да кылып берет, анан муктаж болсоңуздар бекер алышып берет. Сак саламат болуңуздар. Узунураак видео болду. Суроо жооптор болсо комментарий жазып туруңуз. YouTube'дун астында силерге жооп бергенге аракет кылып турабыз мекендештер. Көрүшкөнчө.